Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Айгүл Жапарова зөөкүрлөрдү жалгап жатабы? Ачысы келген Бектур Асанов атайын ушундай кайрылуу таркатты. Эч кимден коркпой, эр жүрөктүүлүгүн көрсөтүп келген Бектур Мырза мында дагы ачык кармашка чыгып, ачык айтканга киришти. Бектур Асановдун айтканына караганда, бүгүнкү сөгүнүп сагынгандардын, маданиятсыз оозкалгыс сөздөр менен комментарий жазгандар, өлтүрүп кетебиз деген аккаунттардын артында Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл Жапарова турат деген сөздөр эл арасында тарап кеткен. Ал жөнүндө сүйлөшүп жаткан аялдардын аудио үндөрү дагы соц сеттерге тараган. Чөптүн башы шамал болбосо кыймылдабайт. Президент боло электе Жапаровдун жубайы жөнүндө ушундай жаман сөздөрдүн таралышы жакшы кабар эмес. Бишкек шаарынын борбордуу көчөлөрүндө жайгашкан Садыр Жапаровдун штабында аялы Айгүл Жапарова, балдары, иниси, жалпы үй бүлөсү штабты башкарып жаткандыгын ал жерге баргандар кеп кылып жатышат. Бир кезде Бакиевдин штабындагы баласы Максим Бакиев жетектегени анык. Бакиевдик жүрүш ошол бойдон жүрүшүнөн жазбай кетип баратат. Өмүрбек Субаналиевди Марат Иманкулов сабап койорду. 2020 жылдын 4 октябрындагы революциядан кийин генерал Өмүрбек Субаналиев Кыргыз Республикасынын Коопсуздук комитетинин төрагасынын ордуна сүрөнүп отуруп алган. Анысынан майнап чыкпай, ошол жерде эле көчкө тебилип, сыртка тебилип чыккан. Иштин жүрүшүндө курултайчылардын аксакалын Өмүрбек Субаналиев аксакал экенине карабай, өзүнөн бир топ улуу адамды сөгүп чыгат. Ал жерден Субаналиевди алка жакадан алып, Марат Иманкулов сабап койордо ортого арачалап дагы бир генерал Артур Медетбеков алып кетип калат. Бийлик талашкан генералдардын чыр чатагы ушу менен аяктайт. Көчкө тебилип, тебиндиде калган Өмүрбек Субаналиев дагы жуйпуланып, Текебаевди жамандамыш болуп, азыркы бийликке жуучу түшүп жатканы чуруу. Эгерде Өмүрбек Субаналиев ушундай жол менен барам десе, анда анын жолу деле буулуп калгандай. Коомду жөнөкөйлүктөн баштап, генералдардан бери кошоматчылар арбып баратат. Что опыта? Я ничего не буду решать. Я сам все без что там? Что ты, блин, как маленький? Как имя он было? Проблем нет. Пойдем. Мы с тобой не дураки. Нет, не говорю. Ну, в общем, тебе ничего не было, ты где-то подумал, Оразайым Нарматованын өмүрү коркунучта. Ага Садыр Жапаровдун тарапташтары 3 күн убакыт берди. Азыркы тапта Россия өлкөсүндө жан багып, мигрант болуп жүргөн Оразайымга ар кандай коркутуулар болууда. Аны өзү тастыктап атайын кайрылуу менен чыккан. Айымдын билдирүүсүндө ал Садыр Жапаровдун өз убагында ким экенин тастыктап, өткөн мезгилге саресеп салып берген. Бир кездеги Садыр Жапаров азыркы кезде ал кездерди унутуп көп кеткенин көпчүлүккө кулак түрдүртүп, кулак кагыш кылган. Аял кишинин мындай сөзүнө териккен Жапаровду колдогон эркек желдеттери Оразайымдын желин чыгарганга белсенип жатышканын билдирип чыгышты. Бир аялга бир топ эркектер жаман сөздөрүн айтышты. Мына кече социалдык тармактарда өтө катуу талаш тартыш болуп атат. Башка пикирдеги адамдар, башка талапкерлердин колдоочулары, башка талапкерлигин койсо, алып койбойсуңбу, башыңды жылабыз, атаңа атып кетебиз, энеңиз ордоп кетебиз деген коркунучтар жөнөкөй эле жарандарга эмес, алардын колдогон аккаунттарга, алардын личкаларына жазып, коркутуп, үркүтүү, көчөлөрдө токмоктоого чейин барып атат. Буга дагы кече Оразайым деген айым Москвада айтты, бул Кыргызстан территориясында эмес, Москвада да болуп атат. Кыргызстан чет жерлеринде болуп атат. Оразайым туура айтты. Булар адам дегенге болбойт. Булар эне тууган эмес. Буларды айван десекпи дейт, зөөкүр десекпи дейт, макулук деп коебузбу. Мен Садыр Мырзага ачык кайрылам. Зөөкүрлөргө, айвандарга, макулуктарга кайрылып коюңуз. Токтотсун. Булар бизди коркуталбайт. Экинчиден, эгерде сиз токтотпосоңуз, бүгүн Кыргызстанда ушундай сөз кетти, Садыр Жапар өзү зөөкүр деген, өзү кылмышкер, өзү каракчы деген сөздөр башталып атат. Жакын күндөрдө Садыр Жапаров
zökürlerдің, kılmışkerlerдің, hayvanların, mahlukların başçısı, ana başı, başkı zökür bolup kalады. Ben ошону баягы бул турасын ал киши түшүнөт. Бүгүн эртең ошо зөкүрлөрүнө кайрылат деп мен терең ишенем. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн, ошо зөкүрлөр, hayvanдар, маклуктар боюнча. Алар ойлобосун, бизди эч ким билбейт деп. Ар кандай атка жагынып алып булар өздөрүнү бизди билбей калат дегендей кайрылып атат. Ондогон, ар бир киши ондогон аккаунттарга кирип алышкан, өңүтсүз сүрөтү жок. Бирок бизде күч органдарын иштеген биздин жактоочуларыбыз бар. Башкалар бар. Алар ким экенин айтып атат. Мына бир эле мисал айтып коеюн. Текебаевди терисин сыйрып, бышырып жеш керек, өлтүрүш керек. Текени соебуз, жейбиз деген бир канча акыбаттан чыгып жүргөн жигит жөнүндө бизге маалымат келди. Анын аты жөнү Маткалыков Абдыпатта Жороевич. Базаркоргон району Жайтерек айылынын тургуну, 1970-жылы туулуптур, Жалал Абад шаарында жашайт. Биз ар бир аккаунттун жакынкы жумаларда, жакынкы айда бул акмактардын, хайвандардын, адам эместердин артына саяп чөбүз дагы аларга жетебиз. Экинчиден, биз демократиялык мамлекет куруп кетебиз 30 жылдан бери. Кыргызстан жакшы жамандыр алдыга кеткен өлкө, коңшу өлкөгө салыштырмалуу. Үркүтүп коркутуу Атамбаевдин учурунда, Бакиевдин учурунда өлтүрүп өрттөө үйү болгон. Акаевдин учурунда болгон. Бирок мындай зөөкүрлүк болгон эмес. Мындай зөөкүрлүк, массалык террор бул Садыр Жапаровдун үчүн болуп атат. Биз ушуну коомчулукка айтып кетишибиз керек. Бизди зөөкүрлөр коркуталбайт. Зөөкүрлөргө каршы биз баарыбыз биригишибиз керек. Эң өкүнүчтүүсү, зөөкүрлөрдүн башында зөөкүрлөргө команда берген ушул Садыр Жапаров. Садыр Жапаровдун айланасына калар болуп атат. Ошол боттордун акчасын берет деген Садыр Жапаровдун аялы Айгүл Айым деп айтып атышпайбы? Ошол контролдо деп атпайбы? Бул баягы шамал болбосо теректин баш кыймыл деп айтып койбу? Бул бекер жеринен айтылган сөз эмес. Буга далилдер бар. Мына мен бүгүн бир айван жөнүндө айттым да, Маткалыков Абдыпатта деген Жороевич. Ошол жөнүндө биз ар бир жумада 10-дон 15тен ушундай айвандардын аты жөнүн чыгарып турабыз. Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз.